Биздин сабагыбыз негизинен тасаввуф туурасында болуп аткан. Билесиздер, шариатта илимдер бөлүнөт. Негизинен шариат илимдери ахкамы шария дейбиз. Шариат өкүмдөрү негизинен 3кө бөлүнөт. Акаид, ахкам, ахлак болуп. Акаидта бул Аллахтын жалгыз экендигин, акыретти, гайып маселелерин окуткан. Мисалы, бейиш, тозок, ошо окшогон, арш курсиге иман келтирүү, ошо окшогон маселелер. Акыйдага тиешелүү маселелер. Экинчиси фикх илимине тиешелүү маселелер. Булар адал арам, намазды кантип окуш керек, тааратты кантип алыш керек, жада калса талакты кантип бериш керек. Азыркы кезде бизде ошол талакты кантип бериш керекти билбегендиктен элдин баары бирдеке болсо эле 3 талак бериш керек экен деген түшүнүк отуруп калгандагы, ачуусу келсе эле 3 талак деп коюп, кийин аялы менен жараша албай, же нике кыйса нике жүрбөйт, ошентип же жашынакай бир полноценный бир семья эмес, же бир ажырашкан киши эмес, балдар тирүүлөй жетим, нары карап энесинин көзүн карайт, бери карап атасынын көзүн жалдырап, бала чака ара жолдо калып атат. Бунун бардыгы ошол биздин өзүбүздүн жашообуздагы шарият өкүмдөрүн билбегендигибиздин кесепети болуп атат. Болбосо шариятыбызда талак деген маселеге келгенде, бул талакты адам баласы жашайм деген адам талак деген сөздү жашоосунан удалить этип сала турган нерсе. Анткени сен үйлөнгөндө жашынакай семья болуп, ушу менен чогуу карып, бала чака тарбиялап, бир түтүн булатайын деп, бир өмүрүңдөгү эң бир артка кайтпай турган бир негизги бир чечимди кабыл аласың дагы. Анан ушул аял же ушул келин мага жакса да, жакпаса да, Кудай буйруса, ошо Кудайым канча күн насип буйруса, ушуну менен өмүр шерик болуп, жашоомду чогуу өткөрөм деп нике кыйып, Кудайдын сөзүн айтып, Кудайдын астында сөз берип, бул нике деген сөз ошол да, Кудайдын астында сөз берип аласың да, анан биринчи эле ачууң келгенде анан 3 талак деп чыгасың. Ошондуктан бул да кайсы бир деңгээлде шариаттын өкүмүн билбегендиктин кесепети болуп атат да. Ошондуктан шариат илимдери негизинен ахкамы шария 3кө бөлүнөт. Биринчиси акыйдага тиешелүү маселелер, бул Аллахтын жалгыздыгын, бирлигин, шериги жоктугун окуткан илим. Экинчи илим бул фикх илими, ошонун ичине нике кыюу, никени кантип кыйыш керек, талакты кантип бериш керек, кайсы учурда бериш керек, жөндөн жөн эле талак бере берсе да болбойт деген сыяктуу ошого окшогон нерселерди окутат. Анан үчүнчүсү болсо бул адеп ахлак. Ислам бул адеп ахлак. Ислам дини дегенде бул адеп ахлактын дини деп түшүнүшүбүз керек. Исламда жөн эле шариат өкүмдөрү, исламда жөн эле ишеним бар болду, адеп ахлакка көңүл бөлбөйт десек жаңылабыз. Ислам бул адеп ахлак менен. Ошондуктан кимде кимдин адеби жок болсо анын илими жок дейт да. Канчалык деңгээлде илимдүү болсо дагы, бирок исламдагы адеп менен жашабаса, ошол адепти укук моюна сиңирип албаган болчу болсо, анда ал адамга баягы мусулман катары бир үлгүлүү бир мусулман катары каралбайт экен да. Ошондуктан шариятыбызда адептин орду чоң. Өткөнкү жумада да айтканбыз, шариятта ошондой экен. Пайгамбар алейхиссалату вассаламга шарият 13 жыл Меккеде орунда 13 жыл аяттар түшкөндө, ошол жерде акыйда менен адеп ахлакка үндөө башталган экен да. Пайгамбарыбыз авалкы 13 жылдын ичинде Аллага болгон ишеним менен адеп ахлакка үндөө болсо, акыркы 10 жылдыкта Мадина доорунда уже шарият өкүмдөрү, фикх, шарият өкүмдөрүнө кантип амал кылыш керек экендигин үйрөткөн экен. Ошондуктан бул адеп ахлактын орду чоң. Бүгүн ошол туурасында мына жерде кичинекей бир буга жерибиз буларды негизинен жалпылай айтып өткөнбүз, бирок мына жерде так даана негизги кыска нуска кылып мындай бир иреттеп бергенге аракет кылып туруп, ушуну бир сире айта кетейли. Анан дагы айта кетчү маселе, мына кече жакында бизде болду. Мына жана антип келип туруп тиги бизде конок болуп окуп жүргөн студенттердин бардыгын биздин эле кыпкыргыз бир туугандарыбыз барып алып, ошол жерде алардын аялын аял дебей, эркегин эркек дебей, улууну улуу дебей, кичүүнү кичүү дебей барып туруп, өкмөткө да моюн сунбай, мындайча айтканда самосуд кылды да. Шариятта өз билемдик кылып, өзү каалаган адамга өзүнчө сот өкүмүн жүргүзүү бул арам болуп эсептелет. Шариятта падышага баш ийүү бул мусулмандын милдети болуп эсептелет дагы. Кимде ким ошол падышага баш ийбестен өзүнчө өкүм чыгарып, өзүнчө бийлик жүргүзө турган болчу болсо, бул шариятта чоң күнөө болуп эсептелет. Шариятыбызда мусулмандарда, мусулман өлкөсүндө жашап аткан мусулмандар турсун башка дин өкүлдөрүнүн да укугу каралат. Бизге виза алып,
биздин законду сыйлап, биздин өлкөбүзгө кирдиби? Ал мусулман эмес, жада калса башка диндин өкүлү болсо дагы, анын өзүбүздүн ушул Кыргызстанда жашап аткан, Кыргызстанда туулуп өскөн ар бир атуулдун мусулмандык укугу, инсандык, жарандык укугу кандай сакталса, ошондой сактап бериш биздин мойнубузда милдет да. Кече өнү мына дүйнөгө уят болдук. Мисалы үчүн карасаңар, биз Египетте окуганбыз. Египетте мисалы үчүн Ал-Азхар университетинде миллион студент бар. Кээ бир эмелерде 2 миллион студент окуйт дейт. Одновременно 2 миллион студент окуп атат. Биздин Кыргызстандын 1/3 бөлүгү аларда студент. Бирок ошол жерде ошончо көп студенттер окуйт. Малайзиядан, Индонезия, Пакистан, Индия, Араб өлкөлөрү, Африка өлкөлөрү толтура. Бирок бирөөнүн кабагым кашым дебестен, любой ошол талабалардын, Кудай жолунда дин окуп жүргөн балдардын любой капризине чыдап, булар дин үйрөнүп атат, булар шарият үйрөнүп атат, булар адеп ахлак үйрөнүп атат деп туруп, аларга жакшы мамиле кылып, колдон келсе колдоо көрсөтүп, аларды окутуп дүйнөгө таркатып атат. Мына бизге окшогон дүйнөдө нечен деген баягы ошо дин таалим тарбиясын ошоякта үйрөнүп келген устаздар, молдекелер толтура. Бирок эч качан алардын эли келип, топтолуп келип, ал жерде муногулар бөтөн эл экен, муногулар бөтөн жер экен. Биз дагы бир жолу өзүбүздүн жапайылыгыбызды тастыктап койдук да. Биз Кыргызстан ушундай эл экенбиз, кичинекей бир чекедеги бир 7 миллионго жетип жетпеген эл экенбиз дагы төшүбүздү кагып эле биз кыргыздар кыйынбыз деп эле өзү адам табияты ушундай экен. Адам тоодо жашаган адам табият сиңет экен да. Мындай жапыс жерде, жайык жерде, шаар жергесинде жашаган адам жөнөкөй болот экен, жупуну болот экен. Ошонун дагы баягы таасири болот экен. Тоодо жашаган адамдар, аска зоолордо жүргөн адамдар ааламда жалгыз эле өзүндө эч кимди теңсинбей калат экен да. Биздин кыргыздар ошондой окшойбуз да. Аалым олиялар айтат, топурак сымал бол дейт экен да. Негизи топурак сымал, топурак сыпат болуш керек дейт экен. Топурак кандай? Топуракты жакшы да жаман да басат. Топурак сенин өлсөң өлүгүңдү өзүнүн ичине алат. Тырмаң алсаң тырмаңды топуракка көмөсүң. Чачыңды алсаң чачыңды топуракка көмөсүң. Даарат ушасаң дааратың топурак астында калат. Адамдан чыккан любой жаман нерсени өзүнө сиңирип алат экен дагы, жалаң гана таттуу, даамдуу, көркөм нерселерди бизге чыгарып берет. Ошондуктан адам баласы топурактан жаралган. Ошон үчүн олиялар айтат, Кожо Ахмат Ясаби айтат, мен топурак сымал болуп калдым дейт да. Алла Таала мага ушундай тауфик берди. Мен ушундай зикир кылып, Аллага жакындап отуруп, мага топурактын сыпаты көчтү дейт. Ал эмне десе, топурак ушундай дейт, аны ар ким басат, дебелейт, ага көмөт, нар одарат, бер одарат, тигине эгет, буну эгет. Кыңк дебейт. Бирок жалаң гана жакшы, даамдуу, таттуу нерселерди чыгарып берет дейт да. Мусулман адам баласы ошондой топурак сыпат болуш керек. Бул шайтандын сыпаты, бул текеберлик, бул шайтан ошо текеберликтин кесепетинен Алланын рахматынан куулган да. Азыр келип туруп кичинекей Кыргызстанда бир аз коноктор, мына биз деле жүрбөйлү? Россияда жүрөт биздин канча миллион кыргызыбыз бар Россияда. Ошол 18 жаштан, 15 жаштан кетип, 25-30 жашка жерки ушул жаштыгынын эң бир кырчын сонун күндөрүн ошол Россиянын көрүнгөн шаарында, көрүнгөн, мындай оройсуз айтканда, орустан качып, качан каерден кайсы орус кармап алып штраф салар экен деп, өзүбүз деле бирөөнүн босогосун салалап, ошолордон тапкан акчаны эптеп, тыйындап чогултуп, бул жакта балабыз калган, кызыбыз калган, ата энесинин колунда, чоң ата, чоң энесинин колунда. Жүрбөйлүбү? Бизди орустар келип туруп анан ал экен, бул экен деп жамандаса, орустарды жаман көрөбүз, орустар бизди кыйнады дейбиз. Биз өзүбүз деле ошондой пейил кылып атпайлыбы? Демек, келген конокко ошондой кылуу бул туура эмес. Анткени бизде өкмөт бар, бизде мамлекет бар. Ал жактан кирген адамдар мамлекеттен атайын виза алып, руксат менен кирди. Бул жакта окуп жүрөбү? Эгерде алар законный бир нарушение кыла турган болчу болсо, аны тескеп ала турган атайын мамлекеттик органдар бар. Биз карапайым эл, аларга кучагыбыз жайып, притом алар мусулмандар. Биздин өлкөбүзгө биринчи болуп кадам коюп келип атат. Аларга жакшы мамиле кылганын ордуна келип алып туруп, биз келип аларды бизди каптап кетти, анан биз Орусияны биз деле каптап кеттик го.
Биз өзүбүз барсак, өзүбүздүн катабыз билинбейт экен дагы, бизге бир мусулман байкуштар корголоп келсе, ошол мусулмандар, ушул мусулман өлкө экен, ушул өлкөдө илим бар экен, билим бар экен, ушул өлкөдө бизге ылайыктуу экен деп ошол бизди жактырып келген, Кудай берген бир жакшы бир ниматыбызды жакшынакай бир кастарлап албастан тетиринче өзүбүздүн жапайылыгыбызды көрсөтүп, үйлөрүнүн ичине кирип барып, 5 этаж здание, жатакана болсо, кыздар жаткан комнаталарга эшигин талкалап кирип барып, шариатта ман кутила дуна малихи фахуа шахид дейт. Ман кутила дуна ахлихи фахуа шахид. Кимде ким үй бүлөсүн коргойм деп өлсө ал шахид болот. Кимде ким мал мүлкүн коргойм деп өлсө ал шахид болот. Кимде ким өзүнүн адеп, аброюн, кадыр баркын сактайм деп өлсө ал шахид болот деген. Шариатта рухсат бербейт. Мусулман эмес адамдын дагы үйүнө бастырып барганга рухсат бербейт. Алар мусулман. Кыз келиндер, өңкөй жаштар болсо, анан келип алып эшигин түнкү 12-1де барып ана эшигин талкалап сындырып кирип барып атса, мындай өз бет алдынча сот кылып, мен чечем, мен решать этем деген бар, бул шариатка да каршы келет. Законго да каршы, закондо аларга мүмкүн өзүнүн чарасы бардыр, бирок шариатта бул арам. Мусулман адам экинчи бир мусулманга колунан да, тилинен да, кылган ишинен да зыян жеткирбеш керек эле. А сен келип туруп ошол жерде жүргөн эркектер жөнүнө кой, аялдар жөнүнө кой. Дагы жакшы көп нерсе билинбей калды ошо, өлгөндөр да болуш керек ал жерде. Адам, мусулман адамга, экинчи мусулман адамга аркасынан жаман сөз айтып, ушактоого шарият арам. Бирөөгө кол көтөрүп, аны көгала кылып, анын жүрөгүнө коркунуч салыш ал арам нерсе. Бирок биздин эл ушуну кылды, биздин жаштар ушуну кылды, алар асмандан түшкөн жери жок. Демек аларда ошол вирус бар, ошол нерседен арылышыбыз керек. Алар көп бизден. Эгерде алар дагы биз кылган кылыкты кыла турган болчу болсо, конфликт боло берет. Конфликт мына кече жакында Тажикстан менен болду. Алар да мусулман, биз да мусулман. Бир эл биз. Орто Азияда. Пакистан деген, ал деген 200 миллион эли бар адам. Жөн каптап келсе басып кете тургандай деңгээлде. Кудай андай конфликтке жеткирбесин. Мына Египет деп атат. Египетте мисалы үчүн миллион студент жүрөт. Биз окуп жүргөнбүз, ошол жерде билебиз. Кээде милициялар биздичи уруп самамак турсун тетиринче. Жете албай калсаң, адашып калсаң же башка болсо жеткизип койгон учур. Бир жолу мен кечки саат 11-12 болуп калды, көчөдө калып калдым. Уже маршруткалар токтоп калды, токтоюн деп калды. Анан ошондо менден келип милициялар келип чест берди да, документ сурады. Студенттик билетти көрсөтсөм, көрдү да, каерде жашайсың деди. Баланча жерде жашайм десем, отур деди. Отургузуп туруп мени жатакананын босогосуна жери машина менен жеткизип коюп кетти. Алар да ушундай. Бир жолу биз метрого түштүк да, шаардын Каирдин наркы чекесине кетип калдык. Бир убакта бизден милициялар келип туруп документ сурады. Документ сурады эле, биз аларга кайра бет тырмалык кылып, неге биз деген ушундай андай десек, алар айтты, бизге капа болгон жок, тетиринче айтты. Силер деген чет элдин жаранысыңар деди. Бизде миллиондогон адамдар бар. Кокус силерге бир кокустук болуп калса, кырсык болуп калса, силердин личностуңарды биз каяктан аныктайбыз деди да. Ошон үчүн коопсуздук үчүн болсо да документтер жарыңарга салып жүргө деп кайра бизге адамгерчилик менен мамиле кылып ушундай болгон. Ошондуктан кече өңкү нерсе үчүн биз тобо кылышыбыз керек. Кудайдан эгерде кимде ким ошого катышып калган болсо, же болсо кимде ким ошондой бир туура эмес пикирде жүргөн болсо тобо кылсын. Мына мечиттерге келип атат, жума намаздарда, 5 убак намаздарда ошол пакистандыктар, бангладештиктер, бангладештиктер, каяктыктар, бирок алар мусулман бир туугандар. Алар биздин мечитибизге келип атат. Алар бизди иштеп атат. Бир шариатка бир одоно иш кылган жерин көргөн жерибиз жок. Же тиги законго бир одоно келсе, иш кылса, аны өлчөп ала турган, аны ченеп ала турган, аны менен эсептешип ала турган бизде мамлекет бар. Эгерде минте берсек, биз Кыргызстан эч качан өнүкпөйбүз, алдыга жылбайбыз да. Ошондуктан шариатта бул өз бет алдынчалык кылып, өз бет алдынча сот жүргүзүү бул шариатта арам. Ага атайын алымдар болуш керек, ага атайын немелер болуш керек. Ошолордун бирөөсү бир молдодон же бир өкмөттө иштеген адамдан кеңеш алган эмес. Жөн эле башаламандык, ой, кыргыз. Ошо акча тапканга кандай умтулуп, мисалы үчүн базарда иштегендер бар го, же магазин иштеткендер бар. Ошо магазинден, базардан же кафе иштеткендер кафеден чыга албайт да.
Анткени ошол жерге бүт камсыздаш керек, продуктасын алып келиш керек, башкасын алып келиш керек, тигизин алып келиш керек, контролдош керек, жумушчуларды алып келиш керек, жумушчуларды кетириш керек. Намазга колу бошобойт да. Сен болсо Кудай берген бош убакытты жөн эле сайрандап бир күн тияка айылдайсың, бир күн бияка айылдайсың, тиякта жүрөсүң, биякта жүрөсүң, эмнең көп, айылың көп. Кудайга кылган ибадатың жок дейт да. Ал эми тасаввуфтан максат ошондой бош убакытты мубах нерселерди менен өткөзбөстөн тетиринче сооптуу амалдар менен, зикир менен, ибадат менен, Куран окуу менен, нафил ибадаттар менен өткөргөн жакшы дейт да. Мисалы үчүн ушундай баардыгыбыздын каза намаздарыбыз бар, каза орозолорубуз бар. Каза намаз, каза орозоң турса сен жыргап айылдап жүрөсүң. Казаңды окугандан көр. Ол айылдагандан кыяматта пайда тийбейт, бирок казаңды окуп кутулсаң, каза орозоң тутсаң, кыяматта пайдасын көрөсүң. Болбосо өлүп кетсең, ошо бойдон кыяматта суракка каласың. Бир намазга канча миң жыл, бир намаз үчүн алдындар айтат экен, канча миң жыл тозокто күйөсүң дейт экен. Бир каза болгон намазың үчүн дейт экен. Ол намаз оңой олтоң нерсе эмес. Ошондуктан бул тасаввуфтан максат эмне десе, тасаввуфтан максат арам нерселерден оолак болобуз, Алла буйруган нерселерди аткарабыз, жана макруу нерселерден оолак болобуз, жана мустахаб нерселерди аткарганга колдон келишинче аракет кылабыз. Анан мубах нерселерди азайтабыз. Шариатта бул мубах десем, мубах деген бул болот деген нерсе, кылса болот. Бирок бул болот экен деп эле ошол нерсени кыла бербейсиз. Киного барса болот десе, 2 күндүн биринде эле кинодо жүрөсүң. Бир жылда бир жолу бар, бир жылда 2 жолу бар. Зериккенде мейли 3 айда бир жолу бар. Жума сайын эле кинодо жүрөсүң. Башка ишиң жокпу? Андан көрү зикир кыл, андан көрү каза намазыңды оку, андан көрү бир сооптуу амал кыл, бирөөгө жардам бер. Ошол киного кеткен 190 сомуңду, 200 сомуңду бирөөгө садака кыл. Ооруп аткандар толтур, азыр көрүп атабыз, мынакей ооруп атат. Ушу сиздин 50 сомуңуз мени куткарып калат. Ушу 50 сомдон 500 киши мага которсо, мен операцияма жетет экен дегендер толтура. Бер ошолорго Аллах жолунда. Бир мусулман зар болуп, ошо жаны көзүнө көрүнүп, ушул жашоо менен ал да коштошкусу келбей атат да. Башка салбасын, башка салсачы, ушундай көзүңө көрүнүп турат да, ошо кып-кызыл акча, бирок ошол акча болсо, Алла Таала ошону себепчи кылып сенин жаның калган жатат бул жашоодо. Ат-тахаккук бил адаб вал муруа, жана дагы адепти сактоо, жана ошондой баягы муруа дегенде мындай бир адамгерчиликтүү бир нерсени карманып жашаш керек дейт. Демек, адам ички дүйнөнү кантип тазалайт? Ички дүйнөнү тазалоодо негизгиси 3 негизги уммухатул хабаис дейт экен. Арам күнөө нерселердин сап башында турган 3 нерседен арылуу менен болот. Биринчиси рия. Рия эл көрсүн үчүн жасалган амал. Бирөөгө садака бересиң, бирок эл көрсүн дейсиң. Намаз окуйсуң, бирок эл көрсүн дейсиң. Экинчиси хасад, көрө албастык, ичи тардык. Бирөөгө бир жакшылык буйруса эле ичиң тарып өлүп турасың. Бул дагы адамдын ыйманына залакасын тийгизет экен. Үчүнчүсү текеберлик. Ушул 3 нерседен арылганда гана биз ошол нерсеге жете алат экенбиз да, жакшылыкка жетебиз. Ошондо Кудай Таала биздин күнөөбүздү кечире тургандай, пайгамбар кыяматта үммөтүм дей тургандай бир инсанга жете алабыз. Азыр кечеги биздеги Кыргызстандагы болуп өткөн окуя бул текеберликтен болгон окуя. Теңсинбөөчүлүк. Шариатта бир адамдан экинчи адам эмес, даражалуу эмес. Шариатта ошол пайгамбар алейхиссалату вассалам ошол кул менен хурду теңеп, кулду Азирети Билалды ошентип кулдуктан азат кылган пайгамбар алейхиссалату вассаламдын көрсөтмөсү менен болгон. Азирети Абубакр Сыддык ошол нерсени азат кылган. Азыр бизде ушундай жаштарыбызда мусулманбыз дейбиз дагы, бирок ошондой бир пейилдебиз. Кыргыздан башка касиеттүү калк жок. Кыргыздар супер дүйнө жүзүндө. Андай эмес. Ким Кудайга жакын болсо, ким Кудайдан корксо, ал адам Кудайдын астында кадырлуу. Ал эми кимде ким Кудайдын астындагы өзүнүн мусулмандык милдетин аткарбаса, ал мага десе супер кыргыз болуп кетсе деле Кудайдын астында ал эч ким. Анын тиги Куранда айтылгандай, улайка кал ан'ам бал хум адол дейт. Алар малсымар, керек болсо малдан дагы жаман дейт. Алла Таала Куранда ошондой адамдар үчүн айткан. Кудайга кулчулук кылбаган, Аллахка ибадат кылбаган, текеберлик кылган, хасад кылган. Мына кечөөкү биздеги болуп аткан нерсе бул хасад. Кыргызстанды кызганып атабыз. Кыргызстан сенин жериңби? Сага атаң сатып бердиби? Апаң сатып бердиби? Кыргызстан деген биздин өлкөбүз. Бирок биз өлкөбүз дегенибиз менен
Бул жерде Кыргызстан деген өлкөдө эртең 1000 жылдан кийин, 100 жылдан кийин бул жерде кайсы эл жашайт, кайсы бир Алла билет. Иннал ардо ярисуха ибадия солихун дейт. Бул жер Аллахтыкы, Аллах жараткан. Биз бул жерде конокпуз, бүгүн барбыз, бүгүн келдик, эртең кетебиз да. Ошондой болгондон кийин бул жерде биз өзүбүздүн Кудайдын астындагы мусулмандык милдетибизди аткарышыбыз керек. Ошол балдарга намаз оку десең намаз окубайт, орозо карма десең орозо кармабайт. Кыяматта жооп беребиз. Кудайдын абасы менен дем алып атабыз, Кудайдын жеринде жашап жүрөбүз. Өзү айткандай бейиштей болгон жерде жашап жүрөбүз. Жооп беребиз. Бул жерге бизди Алла Таала аманат кылып берген. Бул жер биздин мүлкүбүз эмес. Асман жер керек болсо сен өзүң да Аллахтын мүлкүсүң. Кыяматта жооп бересиң. Эмне үчүн менин кулдарым ушул жерге, менин конокторум ушул жерге келди эле? Эмне үчүн силер аларга кыянаттык кылдыңар? Эмне үчүн алар силерге зулумдук кылдыңар деген суроо болот бизден. Ар бир дем алган демиң үчүн Кудай Таала жаштык берди, жаштык үчүн сурак беребиз. Кудай Таала дем күч берди, күч кубат берди, күч кубат үчүн жооп беребиз. Күч кубатты ибадатка жумшадыңбы? Ошол балдар келип, могул жерге келип Куран окуса болмок, могул жерге келип намаз окуса болмок, могул жерге келип сабак окуса болмок. Ошол жакта колдоруна арак калмап алып, анан тамеки кармап алып, көрүнгөндү сөгүп, атаңды энеңди деп урушуп, сабап, аларды өлтүргөнчө сабап, Кудайдын астында жооп берет. Бунун бардыгы эмнеден келип атат? Бунун бардыгы текеберликтен. Биз кыргыздар особыйбыз, биз кыйынбыз. Кыргызстан деген биздики. Каякта сеники Кыргызстан? Жер бүт аалам Аллахтыкы. Алланын кулчулугун кылсаң сен Аллага сүйүктүү кул болосуң, текеберлик кылсаң сен шайтандын шериги болосуң. Мыногул нерсенин баардыгы ошол неден болуп атат? Ошол жаңжал чыгарган жана 1000 бала, 2000 бала, ошол балдардын баардыгы биздин кыргыздын балдары. Ошол балдардын баардыгы мусулманбыз дейт. Ошол балдар жума күнү могул жерге келип жума намаз окуйт. Бирок сыртка чыгып барып туруп шайтандын ишин кылып атат. Демек, ушул текеберлик, көрө албастык, рия деген оорулардан арылуу. Бул тасаввуф ушуну эметет дейт да. Анан кийин негизги 3 өзгөчө бир касиетке ээ болуу. Биринчиси тообо, экинчиси ыкылас, үчүнчүсү Кудайга тобокел кылуу. Чындап ушул нерселер адамдын жүрөгүнө отурганда, ыкыласы бар адам андай кылбайт. Чындап Кудайга тообо кылган адам, чындап Кудайга тообо кылган адам, ал күнөө кылбайт. Күнөөдөн качат. Мисалы үчүн чындап Кудайга тообо кылдыбы? Алла, күнөөмдү кечир, экинчи ушул күнөөнү кылбайын деп Кудайга сөз бердиби? Ал адам күнөөдөн качат. Кече өткөнкү жумада айттык. Аалымдар ошол нерседен корккон. Бирөөнүн жада калса тиш чукуган зубочисткасын уруксатсыз алып колдонгондон корккон да. Анткени бул деген бирөөнүн буюму. Бул зубочистка мындай эле бир буюм. Бирок сен уруксатсыз алып колдондуң. Кыяматта ошонун акысы, ошол менин немемди, кыяматта ибадатымдын баарын, туткан орозомду, окуган намазымдын баарын тартып алып койсом эмне кылам? Анткени кыяматта Алла Таала өч алып берет дейт. Мына бүгүн келди ошо биздин кыргыздын балдарды урду, сабады, баягыларына кетти. Атайын пакистандыктар самолет жиберип алдыртып алды. Жаңылыктардан көрүп атасыздар. Алдынан тосуп чыкты, башы таңылган, зорго баскан бир бала чыгып баратат. Мен өз көзүм менен көрдүм. Эртең күнү ошолордун акысы эмне болот? Адамдын акысы бирөөнүн башын жарып салды, көкмө болуп калды, мүмкүн өмүр бою ошо менен паралич болуп калды, оорукчан болуп калды, мүмкүн жүрөк оорукчан болуп калды. Бирөөнүн тиш чукуу үчүн уруксатсыз алса, аалымдар коркот экен да, кыяматта ошол тиш чукуу үчүн менин мүмкүн 1 айлык намазымды талашып алып койсом эмне кылам? Акысы экен. Мен ыраазы эмесмин. 1 айлык намазын мага берсин десе, акысы экен. Сен адамды неметип атасың? Демек ошондуктан бул тасаввуф ушул дейт. Тасаввуфтан максат жаман кулк мүнөздөрдөн арылып, тахлия дейбиз. Анан жакшы кулк мүнөздөрдү өзүнө сиңирүү. Тахлия дегенде кайсы кулк мүнөздөрдөн арылабыз десе, риядан арылганга. Рияны баарыбыз билебиз, бирок арыла албайбыз. Хасатты баарыбыз билебиз, бирок арыла албайбыз. Жада калсачы, хасатты кээ бир адамдар менде хасат жок деп ойлойт. На самом деле хасат өлүп калган. Өзүндө ошондой хасат деген оорунун бар экенин билбейт. Мисалы, кээ адам ушундай да, өзүн мен дени кардым соо, ден соолугум здоровый деп жүрө берет. Бирок на самом деле 40 оорунун башына үйүп алган. Ошол сыяктуу кээ адамдар ойлойт, менде рия жок деп ойлойбуз. Бирок рия бар. Анткени неге дегенде шайтан ошондой экен, шайтан ошентип туруп сендеги амалдарыңды Куранда да келет го. Шайтан кылган амалдардын зыйнаттап, кооздоп көрсөтүп коет дейт да. Ошон үчүн кээде сен менде рия жок деп ойлойсуң, бирок чындыгында сенде рия бар.
Менде хасат жоқ, мен хасаттан тазамын, мен böyle үлгілі мұсылманмын деп ойлайсың. Бірақ чындығында сенде хасаттың ең күшті хасатчы сенсің. Сен чындығын ойлайсың, менде текеберлік жоқ деп. Бірақ сен топырақ сымал бол элексің али. Топырақ болған сыпатқа келексің. Біреуге аз башка чапсачы. Сенден өткен батыр жоқ. Мынау мечітте шаңын асманға сапырасың. Демек, қаяқтағы сенде кичпейілдүүлік бар. Сенде жеткен текеберлік бар. Мечітті мечіт дебей, улууну улуу дебей, кичүүнү кичүү дебей, чаңын сапырып атасың ба? Демек, сен жеткен текебер адам кесің. Ошондуктан бул тасаввуфтан не десе, биринчи ошол жаман кулк мүнөздөрүнөн арылуу, алардын башында рия, хасат, кибир турат. Жана жакшы кулк мүнөздөргө ээ болуу, тахлия дейбиз. Жакшы кулк мүнөздөргө ээ болуу не десе, бул биринчи тообо менен башталат. Тообо деген бул бүт кылган күнөөлөрдөн арыласың, Кудайга кайтасың. Экинчиси ыхлас. Анан ар бир кылган амалыңды Аллахтын ыраазылыгы үчүн деп ыхлас менен аткарганга аракет кылып баштайсың. Үчүнчүсү тобокел. Тобокел деген сөз жалаң кыргызча мындай тобокел кыл дегенде тобокел деп туруп кылып салып берет дейт. Шариатта тобокел деген кыргызча тобокел деп айтылган, шариатта таваккул дейбиз. Ал дегендин мааниси Аллахка гана таянасың. Башка эч кимге таянбайсың. Сен кимге ишенесиң десе, Аллага ишенесиң. Аллага таянасың. Депутатка эмес, министрге эмес, тиги тайкең эмес, тигил жээниң эмес, тигил таанышың эмес, тигил акчалуу бир тууганың эмес. Бир Аллахка таянасың, ошол таваккул болот. Эгерде ким ушул куралга ээ болсо, тообо деген куралга ээ болсо, ыхлас деген куралга ээ болсо, Аллага гана таянып таваккулга ээ боло турган болсо, анда бул адам дүйнөдөгү эң бир ийгиликтүү адам болот да. Ал адам бактылуу адамдардын катарына жетет. Мындай дейт. Биринчи келсек, рия. Рия деген эмне десе, риядан сактанышыбыз керек деп эдикпи? Рия деген эмне десе, рия деген ибадатты Алла үчүн эмес, башка бирөө үчүн ибадат кылуу, бул рия болот дейт. Намаз окуйсуң, бирок Алла үчүн эмес, бирөө макташ үчүн намаз окудуң. Орозо тутасың, бирок Алла үчүн эмес, бирөө макташ үчүн орозо туттуң. Демек, ибадат, шариатта ибадат деген нерсени бирөө үчүн кылсаң, анда бул рия болот. Демек, бул кылган амалыңдан сооп берилбейт. Рия кылуунун себептери эмнеде десе, Пайгамбар алейхиссалату вассалам айткан экен: "Ахваф ма ахафу алейкум аш-ширкул асгар." Менин үммөтүмдөн өтө көп корккон нерсем, алар кичине ширк кылып коет деп айткан экен да. Кичине ширкке корком деген. Ал эми пайгамбардан сурап, бул кичине ширк эмнеси десе, пайгамбарыбыз айткан экен, бул рия кылуу деген да. Рия кылууну пайгамбарыбыз кичинекей ширк деген экен. Анткени эмнеге дегенде, сен рия кылганда намазды адам үчүн окуп атасың, Алла үчүн окуган жоксуң, Аллага ширк кошкондой болуп атасың да. Кичине ширк деген мааниси капыр болбойсуң, бирок арам да ал. Бунун себеби эмне десе, адамдардан үмүт этүү дейт. Адамдан бир нерсени үмүт этүү бул рия кылууга алып келет экен. Мисалы үчүн сен келдиң дагы өзүңчө эле жаныңа бирөө таасирлүүрөөк бирөө туруп калса, өзүңчө эле ыхластуу намаз окуп каласың. Обычно өзүң үйдө окуганда свободный туруп эле окуйсуң. Бирок жаныңа бир таасирлүүлөк бирөө келип калса, ошонун жанында жакшы сүйлөп, жакшы неметип каласың. Өзгөчө бизде Кыргызда ошондой пейил бар, бираз бир акчасы бар адам же бираз бир бийлиги бар адам келип калса, темеде андай кыл, мындай кыл деп аткан адам аерде эмес жок да, жалаң жакшы жагын көрсөтүп, күлүп сүйлөп, таза шымаланып, өмүрү нан сындырып, өмүрү пияла сунбаган адамдар тура калып нан сындырып, тура калып пияла узатып калат да. Рия да бул. Байга берген салам менен кедейге берген саламдын айырмасы болбош керек да. Анан демек, бул эмне десе, бул үмүт кылуу. Ошол байдын сагачы бар бир тыйынын бербейт ал. Андан көрү дагы болсо, жана Жылаңач баатыр чөнтөгүндө 50 сом бар. Ошого жакшы мамиле кылсаң, жүр деп турса 50 сомуна бир самысын алып чогуу бөлүп жешиңер мүмкүн. Бирок жанагы чөнтөгүндө акчасы бар, бир тыйынын бербейт сага. Анткени ал ошону мээнет кылып тапкан, анын оордун билет, аны оорду менен жумшайт. Сен кошомат кылып тиги кооз сүйлөп койсоң эле сага берүүрө турган ал алданбайт. Ошончо акчаны тапкан адам Алла Таалага акыл да берген. Сага окшогон эки жүздүү акча үчүн, бир аз акча үчүн байлыгын көргөндө байлыгына диниңди сатып берген сага окшогон адам калып кайрылбайт да. Ошондуктан мусулман адам баласы бирөөдөн үмүт кылбаш керек. Берсе Алла үчүн берсин, бербесе жөн койсун. Ошон үчүн
Riya neden geledi dese, riya birinci adamlardan ümit etүүдөн bolot deydi. Demek adamlardan ümit kılaverүү bul öz şeriatta günөө eкен da. Balança tiginте kalsa eкен, bunca mınta kalsa eкен деп эле бирөөдөн ümit кылуу өзү жакшы эмес экен.